Assalamu alaikum, hurmatlı mekendештер. Бүгүнкү кырдаал учурда сиздерге көңүлүңүздү көтөрүп кичине бир болсо дагы тамашалуу, чындыкка жанаша бир жаздым эле, ошолорду тартуулап коеюн, кабыл алып коюңуздар. Ел башчыбыз Жээнбеков угуп атабы, командаңыз начарыраак болуп жатпайбы? Пандемия күчөгөн мезгил учурда 5-6 гана жардам берип атабы. Пандемия күчөгөн мезгил учурда 5-6 гана жардам берип атабы. Ел кыйналып Бишкекте ыйлап атканда, больницада орун жок үйдө жатканда, жардам берип Алтынбек депутатыбыз элдин камын көрүп күндө чуркап атканда, кислородный аппарат бекер таркатып, эрдик кылды кыргыз жапа чегип атканда. Эр айымды айтпай койсок болбой калабы, ушундайда эр азамат ишке жарайбы? Оор элдин башына иш түшкөн чакта качпай нетпей жардамын берип атпайбы? Эр айымды жаман адам деген инсандар жаңылышат, акмактар иштеп атпайбы? Калган байлар бекинип үйдө жатабы, билбей калат бизди деп ойлоп атабы? Келгилечи бир жакадан баш чыгаралым, бардыгыбыз бул илдеттен тез кутулалым. Ажообузду жаман дебей ыркка келелим, Омин деп бата тилеп колду суналым. Батырсыңар медиктер, мээрбан айымдар, милициялар, военный, ыктыярчылар, биз силерге баш ийип таазим кылабыз. Разыбыз сиздерге өмүр сакчылар, көрсөттүңөр өзүңөрдү жакшы жагынан. Батырсыңар, көкүрөктө дайым калдыңар, геройсуңар, көкүрөктө дайым калдыңар. Батырсыңар, көкүрөктө дайым калдыңар.